Садыр Жапаров чек ара жаңжалы эки өлкө үчүн сыноо болду. Дүйшөмбүдө бүгүн 29-июнда Кыргыз-Тажик президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон көзмө-көз тар чөйрөдө жолугушуп жатат. Анда Жапаров чек арадагы соңку куралдуу жаңжал эки өлкөнүн сынаган окуя болгонун, мындан ары кайталанышына жол берилбеши керектигин айтты. Келечекте эки тараптын куралдуу кагылышуунун кайталанышына жол бербеши керектигин өзгөчө белгилегим келет. Кыргызстан менен Тажикстандын элдери илгертен бери бир тууган эл. Кыргыздар менен тажиктер ар дайым ынак коңшулук, достук мамилелерди сактап келишкен, деди ал. Азаттыктын тажик кызматы анда Рахмон Кыргызстандын президентин Тажикстанга келгенин кубаттаганын, бирок чек арадагы жаңжал жөнүндө эч нерсе айтпаганын жазды. Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон, Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш ишин козгошкон. Булак, Азаттык. 12-июлдан тарта айдоочулук күбөлүк алуу боюнча эреже өзгөрөт. 12-июлдан тарта Кыргызстанда айдоочунун күбөлүгүн алуу үчүн теориялык жана практикалык экзамендерден кулап калгандарга автомектептин окуп эле кайра тапшыра берүүгө мүмкүндүк берген токтом күчүнө кирет. Бул туурасында министрлер кабинетинин документи даяр экендигин УНА мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Бакытбек Шералиев айтты. Ал Спутник Кыргызстандын мультимедиалык маалымат борборунда өткөн «Кыргызстанда адам өмүрүн алган жол кырсыктары көбөйүп жатат. Бул абалды кантип өзгөртүш керек деп аталган брифингге катышкан. Мурда кыргызстандыктарга 3 мүмкүнчүлүк берилсе, ал эми азыркы 17-июндагы номер 31 токтомдун негизинде айдоочулук күбөлүктү алам дегендерге экзамен тапшыруунун саны чектелбейт. Башкача айтканда, эгерде кыргызстандык автомектепти бүтүп, жеке карточкасын алгандан кийин экзаменди 3 ирет тапшырып, үчөөндө тең өтпөй калса, аны кайрадан окуганга жөнөтүшчү. Ал эми бул токтом күчүнө киргенден тарта киши канча ирет тапшырса да чектөө болбойт, деди ал. Шералиевдин айтымында мындай тажрыйба Кошуна жана Европа өлкөлөрүнөн алынды. Бул чечимди кабыл алуунун алдында чет мамлекеттердин тажрыйбасы каралды. Ар бир курсант өзүнүн билимин жогорулатышы керек, кайсы жерден ката кетиргендигин билиши зарыл. Муну менен катар эле кыргызстандыктардын кайрадан окуп кошумча чыгым болбошу да эске алынды деп белгилеген УНА жетекчисинин орун басары. Булак, Спутник KG. Министр Бейшеналиев коронавирустан сакайып ишке чыкты. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин абалы канааттандырарлык. Анын коронавируска тапшырган ПЦР тести терс чыгып, жумушка киришти. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Белгилей кетсек, өткөн аптада министр коронавирус жуктуруп алганын айтып, кабинетинде уу коргош менен дарыланып жатканын билдирген. Министр жумушка чыгып, коронавирусту дарылай турган жаңы стационарларды ачуу маселеси боюнча иш алып барууда. Эртең менен Суворов окуу жайынын жетекчилиги менен коронавирус жуктурган бейтаптарды жаткыруу үчүн орун даярдоо тууралуу сүйлөштү. Улуттук госпиталдан кошумча 120 орун, Суворов окуу жайынан 200 орун жана курортология институтунан 200 орун даярдоо пландалууда деп айтылат маалыматта. Булак, Спутник KG.